Жаңы балабакча 103 балага ылайыкталып 2 кабаттан турмакчы. Бөбөктөр үчүн чечинип кийинүүчү, ойноочу, уктоочу бөлмөлөр, ошондой эле медициналык, методикалык бөлмөлөр, музыка жана дене тарбия залы каралган. Ошондой эле ашкана үчүн жер жемиш сактоочу бөлмө, кургак тамак ашка кампа, балабакчанын ажатканалары жайгашкан. Чүй облусунун жетекчиси бөбөктөр үчүн камкордук көрүп жаткан чет элдик инвесторлорго ыраазычылык билдирди. 100 орундук садик түшкөн жатат жерде. Чындыгын айтканда ушу Асафа фонд, Ассалам фонд деген араптын фонддору тыгыз байланышта чүйгө көп проекттерди ачып, көп проекттерди жасап келатышат. Социальный городок, садик, школ деген маселелерди. Уюштуруучулардын айтымында Токмок шаарындагы аталган балабакча бул багыттагы Ассафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып жаткан жалгыз долбоор эмес. Учурда Чүй облусунун Ысык Ата районунун Жээк айылында да 48 орундуу балабакчанын курулуш иштери жүрүп жатат. Бүгүн биз 2 кабаттуу балабакчанын пайдалануу түптүү аземинде турабыз. Бул балабакча келечекте мыкты балабакчалардын бири болооруна терең ишенем. Балабакча колунда жок муктаж үй бүлөлөргө жөлөк көрсөтүү, көп балалуу, жесир жана жалгыз бой энелерди туракча менен камсыздоо долбоорунун алкагында салынды. Токмок шаарында акыркы убакыттарда ар тараптуу өнүгүүгө толук шарттар бар. Токчулук шаары аталган көп улуттуу токмоктуктар жаңы демилгенин активдүү колдоочулары дейт жергиликтүү бийлик ээлери. Ошондой эле курула турган балабакчанын айланасын тосууга жана көрктөндүрүү иштери шаардык мэрия тараптан ишке ашырары белгилүү болду. Токмок шаарынын арбындай район кылып бөлүнөт да. Ушул жаңы конушта бүгүнкү тапта мектеби бар, бардык нерсе бар. Ушул балабакча жок болчу. Бул жерде 36 миллионго жалпы сумма, 30 миллионун ушул Асафа салып берип атат. Биз 6 миллионду бюджеттен кошумча кылып кошуп берип атабыз. Кудай буйруса, былтыр дагы ушул мектеп интернатын ачып беришкен. Мындан тышкары дагы 5 объект салынган. Бул 2016-тан бери ушул бизге эбегейсиз жардам кылып келатат Токмок шаарына. Эске салсак, балабакча үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында ишке берилүүсү мерчимделүүдө. Белгилей кетсек, 1 жыл мурун Токмок шаарында 104 үй бүлөгө 3 бөлмөлүү турак жайдан турган социалдык шаарча салынып, көп өтпөй ошол эле энелердин балдары билим алуусу үчүн 350 орундуу Аманат Токмок билим берүү мекемесин куруп, аны керектүү шаймандар, заманбап жабдуулар менен камсыз кылып өткөрүп беришкен. Жанар Эсенова, Чыңгыз Садыков, Токмок шаары.